Кутман биздин группага жаңы кошулган жаңы консультанттар сиздер үчүн видео тартып жатамын. Сиздердин счетуңуздарга фабирликке жазылгандан кийин 1000 сом акча түштү. Ошол акчаны кантип колдоносуздар азыр үйрөтүп беремин. Биринчи сиздер телефонуңуздардан Play Market дегенди табып туруп, ушул жерден өзүңүздөргө личный кабинет ачып алышыңыздар керек болот. Фабирлик Кыргызстан деп жазасыңыздар жана поиск кылсаңыздар мындай болгон Фабирлик деген жазуулар чыгып калат. Ушул жерден установить деген сөз чыгат, ошону басасыздар. Меники бар болгон үчүн азыр открыт болуп чыгып калды. Ошол жерде установить этип анан открыт кылсаңыздар сиздерге да ушундай страница ачылат. Жана бул жерде 3 сызыкты бассаңыздар, бул жерден войти деген чыгып калат. Ушул войтини басабыз. Жана бул жерде номер консультанта жаза турган жер, пароль чыгып атат. Ушул жерге номер консультанта менен паролду жазабыз. Сиздердин телефонуңуздарга уже келген регистрационный номер консультанта жана пароль келген. Баягы единица салганда смс-ка келет го, ошондой болуп эле сиздерге смс келген. Ошону жазасыздар. Мен азыр бир консультанттыкын жазамын. Сиздер өзүңүздөрдүкүн жазасыздар. Жана входду басып киребиз. Киргениңиздерде бул жерден сиздердин фамилияңыздар чыгып калыш керек болот. Жана личный счет деген бар. Ошол личный счетту бассаңыздар, мынакей 1000 сом көрүнүп турат. Бул 1000 сомду даже кантип колдонуш керек экени бул жерде турат. Көрөлү. Мынакей 100% 1000 сом колдонсоңуз болот экен. Жаңы покупательдерге мүмкүнчүлүк дейт. Подарка после 20% скидкадан кийин сиздердин минимальный сумма заказа 2000 сом болгондо гана 1000 сом минус болот. Ошону унутпаңыздар. Көпчүлүктөр заказы кетирип атат, бирок 2000 сомго жетпей калган үчүн 1000 сом кемибей калып атат. Ошон үчүн силерге 20% скидкадан кийин заказыңыздар 1000 сом болгондо гана кемийт. Азыр кайра чыгабыз тагын. Биринчи заказ кетирип атканда вот фамилияңыздардын үстүн басып туруп бассаңыздар мындай страница ачылат. Бу адрес доставки деген жерден сиздер өзүңүздөрдүн кайсыл жакта жашасаңыздар ошол жактагы офистерди тандап аласыздар. Мисалы, азыр Бишкекте болсоңуздар, Бишкекте көптөгөн офистер бар, жакын тандап алсаңыздар болот. Мына бул жерде плюс деген белги турат. Ошол плюсту бассаңыздар, выбрать из списка деген чыгып атат. Списокто ачып туруп, Россияда болсоңуздар Россия, Казакстан болсо Казакстан, Кыргызстан болсо Кыргызстан тандап аласыздар. Мына бул жерде мамлекет эмелер дагы чыгат, областтар дагы чыгат. Мынакей адрестерине чейин чыгат. Кайсыл адрес сизге жакын боло турган болсо, карап туруп кетирсеңиз болот, Ошол жерде мисалы Молодая гвардия жакын боло турган болсо, бул жерге птичка коесуздар дагы. Птичка коюп туруп, обязательно түйүндөгү подтвердить дегенди басып коесуздар. Бул жерде менден азыр 2 офис чыгып калды. Ошол бирөөсүн тандайбыз, дагы бирөөсүнө птичка коебуз дагы. Подтвердитти басабыз. Түшүндүңүздөр, Андан кийин кайра бул жерде 3 сызыкты басабыз. Басып туруп, ылдый жакта настройки деген жерден регионду оңдоп койсок болот. Мына бул жерде азыр Россия болуп турат. Эгер сиздер Россияда болсоңуздар, Россия бойдон кала берет. Эгер Казакстан болсо Казакстан, Кыргызстан болсо Кыргызстан кыла аласыздар. Чтобы сизге товарлар сом менен көрүнүшү үчүн.